Коммерциялык банктар микрокредиттик уюмдар негизги кирешесин насыя берүүдөн турат. Андыктан насыя бул банктардын товары десек болот. Ал товарды сатуу үчүн банк албетте кардарларды тартуу жана аларга ылайыктуу шарттарды түзүүгө аракеттенет. Насыянын үстөк пайызын аныктоодо банктар операциялык чыгымдарын жана башка комиссияларды кошуу менен эсептейт. Ошол эле учурда банктар арасындагы атаандаштык да таасир бербей койбойт. Банк насыясы бул ишкерликтин бир түрү. Насыяга каражат эл аралык донорлор, финансылык институттар жана банктын өзүндөгү депозиттик эсептен акча тартылат. Мында банк ортомчонун ролун аткарат десек болот. Ал акчаны азыраак үстөк пайыз менен алып, кардарларга кымбатыраак сатат. Бул кызмат келишим менен ишке ашып, банк менен кардардын ортосундагы макулдашууга үчүнчү тарап өз алдынча кийлигише албайт. Кандай бир суроо болуп, кардар кыйналып же ошол кредитти насыяны төгө албай калган болсо, ал ошол насыя берүүчүгө түздөн түз кайрылыш керек. Эч кандай эч жерге кайрылбай эле ошо түздөн түз кайрылып, өзүнүн көйгөйүн түшүндүрүп берип, справкаларын сураса, ошол справкаларын берип насыя берүүчүгө кийин ошол кредиттин мөөнөтүн узартып же болбосо пайызын түшүргөнгө мүмкүнчүлүк болот да. Насыянын бир нече түрү бар. Алар жеке жана юридикалык жактарга карата дагы бөлүнөт. Жергиликтүү банктарда турмуш тиричилик, коммерциялык, ипотекалык, айыл чарба, автонасыя, лизинг жана овердрафт кеңири таралган. Ар бир насыя үстөк наркы менен гана эмес, мөөнөтү менен дагы айырмаланат. Кыска, орто жана узак мөөнөттүү болуп, 3 айдан 10 жылдык мөөнөткө чейин берилет. Айтмакчы, мөөнөтү так аныкталбаган насыялар да болот. Банк аны каалаган учурда толук төк деп талап кыла алат. 3 айдан 12 айга чейин көбүнчөсү тиричиликке берилчү насыялар болуп эсептелинет. Анан 1 жылдан 3 жылга чейин бул айыл чарба насыялар болуп эсептелинет. Андан тышкары дагы 3 айдан 5 жылдан 10 жылга чейин болуп кеткен насыялар, булар көбүнчөсү ипотекалык насыялар болуп эсептелинет. Финансисттер насыяны кыска мөөнөткө алууну сунуштайт. Анткени канчалык көп убакыт калсаңыз, ошончолук көп төлөп каласыз. Мисалы 12 айга бериле турган насыянын төлөмдөрүн эсептеп чыксак, банктан 100 000 сомду 24% үстөк нарк менен алсаңыз, айына 9445 сом 96 тыйын төлөйсүз. Жалпысынан 113471 сом 52 тыйынды банкка кайтарасыз. Ошондо үстүнө 13471 сом кошуп берген болосуз. Эми ушул эле насыяны 3 жылга эсептеп көрөлү. Мында айына төлөм 3923 сом 29 тыйын болуп, жалпысынан 141274 сом 25 тыйын кайтарасыз. Алган акчанын үстүнө 41274 сом кошуп бересиз. Насыя берүүдө банктар анын мөөнөтүнө, кайтарымдуулугуна жана төлөмдүүлүгүнө көңүл бөлүшөт. Насыя берилген акчаны банктагы башка финансылык булактардан алгандыктан, банк үчүн каражаттын кайтарымдуулугу өтө маанилүү. Андыктан насыя мөөнөтүндө төлбөй калган учурда ага карата айып салынып, башка чаралар да көрүлөт. Ал эми насыянын төлөмдүүлүгүн кардар койгон күрөө же кепил болгон киши камсыз кылат. Төлөнбөй кала турган коркунуч жаралганда банк күрөөнү сатка коюп, же кепил болгон кишиден талап кылуу менен акчаны кайтарып алат.